рахмат, урматтуу жетекчилер, урматтуу Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, сиздерге сураныч. Акыркы учурда коомдо зордук зомбулук боюнча, зордуктоолор боюнча, бой жетелектерге болгон тергөөчүлөрдүн иштери боюнча резонанс бир нече учурлар чыгып атат. Ошол сокулуктагы 11 жаштагы баланы, зордукталган баланын ата энеси 2 жылдан бери акыйкаттыкты таппай жүрүп, 6 жашар кызга жанакындай мамиле кылышып, сексуалдык мүнөздөгү мамиле болгондон кийин ошол тергөөчүнүн мындай этиканы билбегендик жөнүндө, акыркы учурлардан дагы Аламедин районунда болгон башкы прокуратуранын жанакы мыйзамында болгон мурдакы эмесинде имаратында болгон зордуктоо боюнча, андан кийин 13 жашар кыз өзүн өзүн өлтүргөн боюнча деген ушул иштер боюнча комментарий берип коесуздарбы, урматтуу жетекчилер? Элвира Жургалбековна, сиз айтып аткан суроолордо иштер боюнча бүт эле социалдык тармактарга чыккан, коомдук резонанс жараткан. Бул ар бир кылмыш иши боюнча бизде ички иштер министрлигинин жетекчиси тарабынан көзөмөлгө алынган, иш жүрүп атат. Сизге жооп керек болсо бизге кагаз түрүндө ар бир иш боюнча жооп берели. Жок, кечиресиздер. Эмнеге резонанс чыккандан кийин, эмнеге буну парламентте депутаттар көтөргөндөн кийин, эмнеге ошондон кийин гана реакция болот? Эмнеге биз бияктан башкы прокуратурага талап коюп туруп, прокурорский надзор каякта карап атат? Тергөөчүлөрдү элементардуу нерселерге эмнеге үйрөтпөйсүңөр дегенге чейин жеткенден кийин, эмнеге ошондон кийин сиздерден реакция болуп жатат да? Сиз жетекчисиз да, ушундай бир эмне кадр маселесин чече албай атасыздарбы? Контроль боло албай атабы? Иш эмнеде болуп атат? Элвира Жылгарбековна, берден МВД ички иштер министрлиги боюнча республика боюнча 96% кылмыш иштерин тергейт. 96% кылмыш иштер. Это жылына бизге 60 000 иш тергейбиз, Элвира Жылгарбековна. Анын ичинен кээде болуп калат экен кадрлар тарабы, сиз айткандай кадр саясатына болобу, анткени бизде ички иштер министрлигинде аябай көп киши иштейт. Тандоо дагы на местах болот. Кээ бир жерде жетишсиздиктер болот. Бирок ошо жетишсиздиктерди биз билип калган маалда биз аны жоюп атабыз да. Бирок туура түшүнүңүз, бизде эң көп иш бизде МВД системасында тергелип аткан иштер. Анын ичинен бир ашып кетип 5%, ошо 10%на чейин көйгөй жаратат, бирок аларды биз чечип атабыз. Бүгүнкү күндө зордуктоо боюнча жанакы примирение сторон деген бар да, урматтуу жетекчи. Примирение сторон дегенди ошол сотко чейин жетпей иштер бүтүп атат дегенге көз карашыңыз кандай? Элвира Жыргалбековна, биз ички иштер министрлиги, биз аткаруучу органбыз. Кылмыш жаза кодексин жана процессуалдык кодексти кандай кабыл алып бердиңер, ошол мыйзамдарда кандай көрсөтүлгөн болсо, сиз мага кечиресиз, ошого карата биз чечим кабыл алып беребиз. Жок, сиз мага ачууланбаңыз. Мен деген элден келген реакцияны сизге биз жеткирип берип атабыз да. Айта турган сөздү биз бияктан айтпасак, жекеме жеке биз жолукпайбыз. Ошол маселе болуп атат да. Туура айтасыз, ал дагы көйгөй болуп атат. Но анда эгерде өзгөртүү эмесек, чогуу иштеп чыгалы өзгөртүү. Жок, анда ошолорду алып келбейсиздерби? Эмне жагын өзгөртүп берели деп. Биз көтөрсөк өкмөттөн, мына мен азыр деген коомдук талкууга чыккан жанакы примирение сторонду алып атабыз, сотко чейин жетсин деп. Ошого сиздер макул болосуздарбы? Юристтериңер жооп берип коебу? Биз карап чыгалы, Элвира Жыргалбековна. Хорошо, рахмат.